Assalamu alaikum урматтуу достор. Үстүздөгү кырдаалга байланыштуу сиздерге жана президентибизге бир нече сунуштар менен кайрылайын дедим эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эң биринчиден түштүктөгү чек араларыбызды бекемдөө максатында жана Кыргызстанда мындан ары тынчтыкты камсыздоо максатында Борбор каланы Бишкектен Ош шаарына көчүрүүнү сунуштайм. Бул практика көп эле мамлекеттерде болуп келген. Алыс кетпей эле өзүңүз жакшы билгендей, Казакстанда деле бир кезде Алматыны, Борбор каланы Алматыдан Астанага көчүргөн. Экинчиден, жалпысынан эле Кыргыз республикабыздын келечектеги өнүгүүсүнө карай эң кеминде Кыргызстан 2050 деген стратегияны кабыл алууну сунуштайм. Бул ары тараптуу стратегия болуш керек. Көз карашты кенен алып, жок дегенде ушул келерки 28 жылга өнүгүү стратегиясын иштеп чыгыш керекпиз. Биздин атабыз Хусейин Карасаев өз убагында 20-чы кылымдын башында туруп, Кыргызстан 100 жылдан кийин кандай болот деген суроолорду койгон экен. Үчүнчү сунушум боло турган болсо, бул Кыргызстан 2050 стратегиясында коюлган максаттарга жетүү үчүн Кыргызстанда жашаган бардык элдерди бир муштумга бириктире турган жана бир адамдай алдыга карай иштей турганга өбөлгө түзө турган улуттук идеологияны иштеп чыгыш керек. Ушул сунуштарыма көңүл буруп, карап коесуз деген үмүтүм бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга чоң рахмат.